Бүгүнкү күндө дүйнөлүк коомчулук, ошонун ичинде биздин Кыргызстан энергияны, экологияны болгобой турган таза энергия булактарынан алуу шарттарын карап, ошонун үстүнөн иштеп жатат. Мына ушул маселеге келгенде бизде Ош технологиялык университети энергетикалык багыттагы студенттерди даярдоо боюнча бул бай тажрыйбага ээ, ошондой эле ушул жерде ошол багытта илимий изилдөө иштерин жүргүзгөн профессордук окутуучулук курамдарыбыз дагы бар. Мына ошол дүйнөлүк коомчулук Кыргызстандын азыркы алдына койгон багыттарын эске алып, биз биринчи кезекте түнү көчөлөрдү жарыктандыруу системасын, ошондой эле түнү имараттарды, парктарды жарыктандыруу системасын күндүн энергиясынын жардамында жарыктандырып берели деген сунуш менен чыгып атабыз. Биз биринчи ал сунушту жасаш үчүн бүгүнкү күндө биз ушу Ош технологиялык университетинин айлана чөйрөсүнүн түнкү жарыктандыруу системасын толугу менен күндүн энергиясынын жардамында жарыктандырууга өткөрдүк, практикадан бир сыйра көрдүк. Эми ушул биздин өзүбүздүн тажрыйбаны шаарга, Кыргызстандын башка аймактарына таркатуу максатын коюп, шаарга ушундай сунуш менен чыгып атабыз. Көчөлөрдүн жарыктандырып берели. Мунун артыкчылыктары эмне? Бүгүнкү күндө шаарда где-то бир жылына 20 миллионго жакын көчөлөрдү түнү жарыктандыруу системасына 20 миллионго жакын акча сарптайт экен. Эгерде биз бул системаны киргизсек, бул биринчи жолу гана кеткен каражат сарпталат, анан калгандары бекер болот. Биз азыркы учурда өзүбүздүн эле окуу жайга, Ош технологиялык университетине башкы корпусунун алдына 8 даана жана экинчи, үчүнчү корпустун алды тарабына 2 даана орноттук. Биз койгон максаттардын бардыгын эле текшерип, бардыгын мыкты деңгээлде аткарып жатат. Биз ойлогондон да мыкты болуп жатат. Биз 8 саат деп эсептесек, булар 10 сааттан дагы ашык иштеп жатат. Булардын иштөө жолу, мисалы, шамдан кийин көгөм түшүп калган мезгилде өздөрү автономдуу түрдө өздөрү жанат. Жана күн чыккан мезгилде саат 8-дерде өзү өчүп, андан арагына күн панель менен күндүзгү саат 8-ден ошо кечки саат 8-ге чейин өзүн кайра энергия менен камсыз кылат. Кыргызстанда где-то 17,2 миллиард энергия бир жылына керектелет экен, ошону бир 1-3%ке жакыны жарыктандырууга сарпталат экен. Эгерде биз ушулга алмаштырып алсак, ушул энергия үнөм болот. Экинчиден, мына шаардын, көчөлөрдүн жарыктандыруусунда өзүңүздөр билесиздер, азыр традициялык турганда ал жерде бардыгында мындай зымдар тартылып, чубалып, башка иштерге да тоскоол болуп, шаардын мындай кооздугундагы бир аз бузуп турат. Эгерде мындай болгон болсо, ар бир жерде, ошол жердеги парктарда болобу, же болбосо көчөлөрдө болобу, ошого жараша, ошого туура келе тургандай инфраструктурасына анын дизайны жасалып, ошого жараша коюлат. Ал жерде эч кандай чубалган зымдар болбойт, эчтеке болбойт, шаардын кооздугунда камсыз кылат. ишке ашып жөндөп калганын себеби биздин университетте ушул маселенин үстүнөн илимий иштерин кылып, диссертацияларын жасаган бир 10га жакын
кызматкер бар. Анан бул иштин жанданганынын бир себеби бүгүнкү күндө биздин ушул Ош технологиялык университетинин ректору Жанболот Жаныш Турсунбаев өзү ушул багытта илимий иш кылган. Ушул багытты өзү жакшы түшүнөт. Ошон үчүн өзү ушул жетекчилик алып ушул иштерди ишке ашуусуна чоң өбөлгө түзүп атат да.